Интернет айдыңында фейк маалымат тараткандарды жазалоо жобосу маалымат сайтты же ал сайттын сот үстүндөгү баракчасы аркылуу адамдын ар намысына жана беделине шек келтирген жалган маалыматтарды тараткандарга колдонулуучу чаралар жол-жоболоштурулган. Документ жарандардын жана юридикалык тараптардын укуктары менен эркиндигин коргоо максатында иштелип чыккан. Ага ылайык фейк маалымат боюнча арыз түшсө, бийлик соттун чечимисиз эле сайтты убактылуу жаап коёлат. Бул сотко чейинки убактылуу токтотуу деп атабыз да. Бирок баарыбызга маалым болгондой, бул Facebook же болбосо Twitter же башкаларды биз дароо өчүрүп сала албайбыз, анткени биздин алардын бияктагы кеңсеси жок да. Ошолордун түздөн түз иштей турган. Биз бияктагы интернет провайдерлер менен сүйлөшөбүз. Мисалы бул кандайдыр бир маалымат чыга турган болсо, ошону убактылуу эле токтотуп турабыз да. Анан сотко кайрылат, соттон кийин соттун чечими менен кийин гана анан же болбосо кайра калыбына келтиребиз, же болбосо биротоло жокко чыгарылат да бул маалыматтар, жалган маалыматтар. Ошондой эле аталган жободо даттандууларды кабыл алуу тартиби бекитилген. Жалган маалымат тууралуу сайтты же сайттын баракчасын жабуу өтүнүчү менен кайрылган жарандардын арыздарын санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы кабыл алып, алгач сайттын ээсинен маалыматты өчүрүү талап кылынат. Эгер макул болбосо 24 сааттын ичинде бийлик органына кайрылууга укуктуу. Ошондой эле 10 жумушчу күндүн ичинде интернет провайдерге сайтты жана анын баракчасын 2 айлык мөөнөткө жабуу тууралуу кат жөнөтөт. Алар берилген тапшырманы 3 күндүн аралыгында аткарууга милдеттүү. Эмне үчүн биз байланыш агенттигине берип атабыз? Анткени баарыңарга белгилүү болгондой эле бул Россияда Роскомнадзор деп коебуз. Ошол бүт теле радио тармактагы бүт жана интернеттеги ошондой бир туура эмес маалымат, жалган маалымат чыкса, дароо аны мындай төгүндөп же болбосо аны жемеге бир убактылуу токтотушат да. Анан ошол инструмент биздин байланыш агенттигинде дагы бар да. Ошол техникалык мүмкүнчүлүктөрдү, техникалык баягы инфраструктураны эске алып туруп, биз ошол байланыш агенттиги менен биргеликте бул документти иштеп чыгып, азыр ошол байланыш агенттигине берүүнүн астында турабыз да. Анан эгерде министрликтерден дагы ошондой жакшы бир комментарий келе турган болсо, анда түздөн түз бул мыйзамдын аткарылышы, мындан сырткары ошол жобо менен токтомдун аткарышы түздөн түз ош байланыш агенттигинде болот. Жазага тартылган сайттын же баракчанын ээси жалган маалыматты өчүрө турган болсо, мамлекеттик органдын макулдугу менен интернет провайдерлер сайтка коюлган чектөөнү алып салат. Бул норма электр жана почта байланыштары жөнүндө мыйзамынын 40-беренесине негизинде киргизилген. Анда байланыш каражаттарынын мамлекеттин коопсуздугуна карама-каршы келген, коомдук тартипти бузуу, жарандардын абийирине жана ар намысына шек келтирүү, ошондой эле экстремисттик ишти жүзөгө ашыруу максаттарында пайдаланууга тыюу салынган. Бирок жободо каралган норманы айрымдар одоно мыйзам бузуу деп сыпаттап, документ чийки жана адилеттүү иштебей турганын айтууда. Бул жерде аябай одоно мыйзам бузуу болот, себеп дегенде соттун чечими жок, бир дагы орган, бир дагы ишкананы жабууга укугу жок. Бул түздөн түз мыйзам бузуу болот да. Эгерде бийлик тараптагылар өткөндөгүдөй Кактус медианын айланасындагыдай болуп баардыгы плакаттарын көтөрүп барбайт эми түздөн түз эле Маданият министрлигине келип эле мына ошол биздин Кыргызстандын бүтүндүгүнө каршы иш жасап атат деп туруп эле бир топ адамдын колун коюп туруп эле жазып койсо, ошол медиа жабылып калат да. Бирок тилекке каршы инструменттерде жазылып турбайбы, сайт жабылат депчи. Бирок сайт жабылган менен ошол эле соц тармактарда Facebook, Instagram, TikTok, YouTube каналдарды ким жаба алат? Мына ошол жерге келгенде мыйзамдын чийкилиги билинип калат да. Аталган мыйзам долбоору 2020-жылы коомдук талкууга чыгарылгандан бери эле ар кандай талаш тартыш, кайчы пикирлер көп айтылды. Ал тургай бир канча жолу анын кабыл алынышына каршы нааразычылык акциялары дагы өткөн. Анда бул мыйзам Кыргызстандагы демократиянын негизги баалуулугу болгон сөз эркиндигин чектейт жана массалык маалымат каражаттарга басым болот деген жүйө келтирилген. Эгер документ калыс жана бардыгына бирдей иштей турган болсо, нааразычылык жаралбайт дейт публицист Жолдош Турдубаев. Жеке адамдарды эле эмес, бүтүндөй бир адамдардын топтор, мисалы бийликти сындагандарды саап кетиш керек, жок кылыш керек дегендей. Же тескерисинче оппозиция тарабынан деле муну минтип эле салыш керек, жок кылыш керек дегендей аша чапкан сөздөрдү айткандарды мындай адегенде эскертип, анан кийин таптак эле болбой барса, аларды бир кичине татып салса негизи туура болот да. Эки жакка тең бирдей караса, эгер мыйзам баарына бирдей иштесе, эч ким нааразы болбойт. Нааразы болот албетте, нааразы болгондор болот, бирок негизинен эл туура кабыл алат. Эгер эки жакка тең бирдей ким экендигине карабай, кайсы тарапты сынаганына же жактаганына карабай, баарына бирдей адилеттүү колдонулса, анда эч нааразылык болбойт. Бирок ишенич ушундай болот деген ишенич жок койсо болуп атат да. Ошондуктан нааразы болгондор, каршы чыккандар көп болуп атат менин оюмча.
Алгач маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган мыйзам парламентте 2020 жылы эле кабыл алынып, бирок президент кол койбой артка кайтарган. Кийин ал кайра иштелип чыгып, анык эмес, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлүп, өткөн жылдын 23 августунда кабыл алынган. Документтин негизги максаты коомчулукта жалган маалыматтардан улам пайда болгон терс көрүнүштөргө бөгөт коюу, көпчүлүк учурда абалды курчутуп, адамдын психологиясынын бузулушуна түрткү берип жаткан фейк аккаунттар менен күрөшүү болуп саналат. Бирок азыр иштелип чыккан жободо социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары тууралуу жазылган эмес. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.